Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбыз улуу инсан, мамлекеттик жана коомдук ишмер Исхак Разаков жөнүндө болмокчу. Исхак Разаков Кыргыздын бир жаны өчкөн жылдызы. Ал 1910 жылдын 25 октябрында Коросон айылында Шахтердин үй бүлөсүндө туулган. 3 жашында энесинен, 8 жашында атасынан ажыраган. Ленинабадтагы балдар үйүндө тарбияланган. Ташкенттеги мектеп-интернатта билим алып, 1931 жылы Ташкенттеги педагогикалык техникумду бүтүргөн. 1945 жылдан 1950 жылдар аралыгында Кыргыз СССРинин министрлер кеңешинин төрагасы, 1950 жылдан 1961 жылга чейин Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп эмгектенген. Анын үй бүлөсү Жубайыр Ауза Ибрагимова менен биргеликте Элмира, Эркин, Эмил аттуу уул кыздарды тарбиялашкан. Анын сыйлыктары өтө эле көп. 2 ирет Ленин сыйлыгы, 2 ирет Эмгек Кызыл Ту ордени, Улуу Ата Мекен согуштун 1 даражадагы ордени, Кызыл Жылдыз ордени жана көптөгөн медалдар менен сыйланган. 2016 жылы Кыргыз Республикасынын баатыры деген наам ыйгарылган. Анын элине мурас калтырган учкун сөздөрүнө токтолсом. Бай жашоого болот, бирок өрнөктүү жашоо кыйын. Намыстуу болсоң, жеңишиң арбын болот. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Бирөөнүн күчтүүлүгүнөн коркпо, өзүңдүн чабалдыгыңан корк. Бүгүн бүткөрүүгө болбой турган ишти эртең бүтүрүү үчүн аны дал бүгүн пландаштыруу, бүгүн ойлонуу зарыл. Бул дүйнөгө мен жылаңач бойдон келгенмин, ошол бойдон кетемин. Мага малдын да, толгон байлыктын да кереги жок. Элим үчүн эмгегим гана калса болду. Ошого ыраазымын, ошол мага дөөлөт. Жакшы жетекчи болоордон алдын жакшы адам бол. Өмүр өтөт, өлүм болсо татаал. Туулдуң, өлдүң, өлбөй калуунун жолу барбы? Ал эмгек. Эмгек гана адамды түбөлүк жашатат. Ак иштеген адам акыры жамандык көрбөйт. Октябрь революциясынан кийин 33 жыл өткөн соң Москва Республикалык партиялык уюму демек Кыргызстанды башкаруу милдетин биринчи ирет кыргыз кулунуна ишенип тапшырган. Анын жашаган үйү бүгүнкү күндө музей болуп сакталып турат. Улуу инсан 1979 жылы 18 мартта Москвада дүйнөдөн кайтты. 2000 жылы анын сөөгүн Бишкек шаарына алып келип, аларча көрүүсөнүнө коюшкан. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.